Demek maşallah biraz kine adep tuğrasında. La teclis bayne racüleyni illa bi idnihima. Demek Peygamber zaten iki adamın ortasına alan ruhsatı menen gana otur. Jo bolsa ökö bir feilde bunday la teclis oturba deydi. Kanday des kaçta eken alar ökö bunday jo bolsa birini ajırap ketkenге чейин jo bolsa ökö ruhsat bermeyin, алардын арасына oturup alba deydi. Бул дагы бир ушак чайкеш келген хадис шерифте Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, эки адам сүйлөшүп аткан болсо, үчүнчүсү болуп туруп калба дейт. Барып алба дейт да. Эгер үчөөңөр болгон болсо, экөөңөр өзүнчө туруп сүйлөшө бербеңер. Үчүнчү адамды түртүп коюп сүйлөшпөгүлө дейт да. Бул аябай чоң маселе да. Эмне үчүн десе, анткени сенин жанында турган адамдар сен жөнүндө күмөн болуп калбасын дейт. Бул өзү сүйлөшүү адеби бар. Мисалы, биздин динибиз эмнени дин десе, бул адептин дини. Биздин динибиз өтө адепке көңүл бурат. Ошон адамдар менен мамиле, адамдар менен сүйлөшүүдө, баарлашууда биз кандай тактиканы алышыбыз керек десе, биринчиси ошол бир адам менен экинчи адам экөө сүйлөшө турган болсо, жана ошого белгилешкен болсо, бир убакытты ушу болжошу ушул жерден жолугабыз десе, биринчиси ошонун убагында же болбосо ошонун алдын баруу керек экен. Эгерде экөө сүйлөшөбүз деп бир убакыттан кечигип бараткан болсо, сөзсүз бир аз кечиккендиги жөнүндө кабар бериш керек. Ошол эле мезгилде жалгандан убада берип барбай койбош керек. Түшүнүп атасызбы? Демек, болжошкон убакыттан алдын же өз убагында барышы зарыл болуп эсептелет. Андан кийин ушул эки адам баарлаша турган болсо, Пайгамбар айтат, эгер экөө мындай тегерекчет минтип карап сүйлөшүп аткан болсо, билгин дейт да, экөө сыр сөз сүйлөшүп атат дейт да. Мындай кандай десем, экөө жашыруун бир сүйлөшүп атат, ошо сен анын ортосуна барып албагын деген сөз экен да. Андан кийинкиси дагы бир нерсе, ошол баарлашууда эки адам сүйлөшкөн мезгилде кандай десе, чындыкты сүйлөшсүн дейт. Бири-бирин алдабасын дейт. Кээ бирлер бар да, мисалы алса, ошону алдап акчалуу болайын, же болбосо бир нерсе андай эмес экен, сүйлөшкөн болсо, чындыкты сүйлөшүп отуруш керек экен. Мындай ушундай. Андан кийинкиси, эгерде бир нече адам сүйлөшө турган болсо, алардын ортосунда улууларга сөз берүү керек экен. Мисалы, улуурагы сөз сүйлөш керек экен. Эгерде ошол мажлис боло турган болсо, отуруп бир сүйлөшө турган, кеңеше турган иш болсо, алардын улуусу имам болсун дейт. Улуусу алдыда туруучу болсун, же болбосо айтканда чечүүчү болуш керек экен. Эч качан мисалы баардыгын ар жактан эмес, балки субханалла, ошол бирөө чечүүчү болуп, анан ошол чечүүчүнүн мындай чыгара турган чечимине даяр болгон жакшыраак экен. Дагы бир жеринде айтат, качан сүйлөй турган болсоңор, улуу сүйлөбөгүлө дейт. Мындай деп кыйкырып сүйлөбөгүлө дейт. Адамдар уга турганчалык болуп экен. Эгерде 5-6 адам мындай бири-бири менен айтышып баштаса дейт да, аларга кошуп кыйкырбаган дейт да. Күтүп туруш, сүкүт кармап туруш, бул адептүүлүк болуп эсептелет экен. Кээ бир адамдар мисалы сүйлөп атканда биринин үнүн бири басыш үчүн же болбосо биринин үстүнө бири үстөмдүк кылыш үчүн сүйлөбөсүн дейт да. Эгерде бир адам бакырып, кыйкырып сүйлөп аткан болсо, сүкүт кармап туруп турат дейт. Анын оозу кургасын дейт. Сонун сөз бекен? Анын оозу кургасын дейт. Кандай кыйкырып бергенде сахар көтөрүп кеткен оозу куруп калат экен да. Аптыгып баштайт экен. Же болбосо бир адамга сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берсин дейт да. Ал аягына чейин бүтүргөндөн кийин сүйлөсүн дейт. Эгерде өзгөчө бир маанилүү сөз болсо, анда 3 жолу кайталаш сүннөт экен. Бир маанилүү боло турган болсо. Эгер ошол сөз ошол жерде мааниси жок боло турган болсо, угуп сүйлөбөгөн жакшыраак экен. Сонун бекен? Бул адептерден. Субханалла, улуу уламалар бир нече тартип киргизишкен. Же болбосо бир нече адеп бар дейт. Бул адептүүнүн адептүүлүгүн билгизет экен да, карагыла. Адептүүнүн адеп кармаган билгизет экен. Кандай десе, биринчиси, эгерде бир падышанын алдына барса, өкүм чыкканча күтүп туруу керек экен. Же болбосо ошонун түбүндө чындыкты айтыш керек экен. Эгер сөзү жок боло турган болсо, анын жүзүн карап тура бербеш керек экен, чыгып кетсин дейт да. Анткени жалаң эле падышанын жанында тура берүү адамга оор алып келип калышы мүмкүн экен да. Адамга оор алып келип. Эмне деген оорусу бул? Текебелик деген оор алып келип калышы мүмкүн экен.
Адамдар эмне десе падышанын жанына улам күнүгө тура берсе, эмне экен өзү падышадай болуп баштайт экен да. Адамдарга мындай деп сүйлөп баштайт экен да. Же болбосо кезеп сүйлөсө дейт бирөө, мындай туруп койчу десе, эмне экен бул уже ошол адамдын текеберчилигине жеткен чеги дейт да, субханалла. Бул чоң нерсе экен. Андан кийинкиси, эгер аалымдын алдына барган болсоңор дейт, ал аалымдын алдына барган болсо, эгер учурашканы барсаңар, учурашкыла дейт, белеңиңерди бергиле, кайткыла дейт. Эгерде бара турган болсоңор, субханалла, алдына барган болсо, алдына белегиңерди алып барып бергиле дейт, белегиңерди бергиле дейт. Эгер белег алып барган болсоңор, анан субханалла сурооңор болсо, алдынан айтып койгула дейт. Мен суроом бар эле, мүмкүн болсо сурак жаныңызда мындай бир суроомго жооп бере аласызбы деп. Анан эгерде субханалла унчукпаса дейт да, унчукпаса, бир аз сүкүт кылып тургула, басып кеткен болсо, эмне кылайт? Анын аркасынан жаман көрүп калбагыла дейт. Анткени себеп экен аалымдын оюнда ар нерсе болуп, балким субханалла сага карабай калышы мүмкүн экен. Уламалардын бирөөсү айтат, мен дейт, шейхтин алдына бардым дейт. Анан шейхтин алдына барып сүйлөп атсам, ал эмнегедир мага көңүл басып кетип калды. Анан ушундай шейх болсо, жок дегенде суроого, макул же жок деп айтып, мен көпкө чейин таарынып жүрдүм дейт. Bir günü al şeyhin aldığında jolup assalamu aleykum desem, деп kulağını toz deydi. Anan bayağıda siz bana bir nerse degende olunuz okşaydı. Men bir an kulağım ukpaydı, bir an söylöңүз deydi da. Oşonda neken men anın janında onu adepsizlik kılgan oyumdagı jaman oydun adepsizligine aybay özüm ökündüm degen eken. Neken görse bir an ukpay kalıp, bir an men okuşum mümkün eken da. Adam uşunday nесеsi var. Demek biroq neken alımın aldığına barganda oğuzdu jap, kulakta açıp bargan jakşı eken. Çünkü көп адамдар мындай кылат. Суроо берет дагы өзү жооп бере берет да. Отура бересиң да. Суроо берет дагы мен ушундай деп ойлойм, ушу эле туура деп эле ушундай берет да. Суроо берет, анан кийин оюн айтат да, мен оюм боюнча ушундай дейт да. Анан ушул туура болуш керек деп эле түртө беришет да. Өзү шарият субханалла сенин оюң менен болбойт да. Сен по-твоему болбойт да. А жерде Кур'ан, сүннөт бар, шариаттын калыбы бар. Ошого салып анан кийин анан мындай бир нерсе жооп берейин дегенче тиги уже по-моему болуп жооп берип коет өзүнчө. Анан ошол сенин эмнекен алдына барганда эмне кылыш керек экен? Аны менен сүйлөшүүдө субханалла сурануу, адеп кармоо, оозду жап кулакты ачуу шарт экен, машалла. Ата-эненин алдында сүйлөөнүн адеби боюнча. Демек, машалла, ата-эненин алдына барганда дагы ал ата-эненин биринчи сүйлөгөнүн күтүү зарыл экен. Эмнекен? Ата-эне сүйлөгөндөн кийин мындай сүйлөшкөн туура экен. Эгер сурооңор боло турган болсо, уктап атпады экен, же бир нерсе алек болуп атпады экен, анан ошого жараша аларга суроо берүү зарыл экен. Мен атам же апам деп эле кирип баруу керек эмес экен. Чоң бир адеп китебинде керек болсо ушул дарбазаны такылдаткан мезгилде катуу үн менен кыйкырбагыла дейт. Эгерде субхана алыстан бир эки адам кетип баратса, ошонун аркасына мындай барып, анан кийин ошолордун ортосунда сөз болуп аткан болсо, аркасынан басып турган жакшы экен. Же болбосо экөөнүн сөзүн бөлбөгөн жакшыраак деп атат. Ошондой эле ата-эненин алдына келгенде бирөө менен сүйлөшүп атса, ата-энең бирөө менен сүйлөшсө, анда эмне экен? Сүкүт кармап туруп тургун дейт. Алар сүйлөшүп бүткөнгө чейин. Бул сенин үчүн билсең жакшыраак. Ошол эле мезгилде субханалла ата-энеден дуа алам десеңиздер, ата-энеден дуаны суроо керек экен. Мага дуа берип коюңуз дебеш керек экен да. Карасаң кандай нерсе. Субханалла адеп менен, ушундай бир алдына отуруу менен, басканда дагы алымдар айтат, кандай баш керек, ата-эненин жанында кантип басыш керек десе, атадан бир кадам артка баскан жакшыраак экен. Эгерде уруксаат берген күндө дагы эмнекен? Ошол артыңды салбастан мындай кандайса жөөлөп же болсо өзүңдү басып кетип калба дейт. Мен барып тиги жолуга берейин десе, жолуга бер десе, мындай бир араак барып мындайдан кеткениң жакшыраак экен. Эми кычык боло турган болсо айла жок. Бирок ошондой деген нерсе эмнекен? Атанын алдында адеп болуш экен. Эми эненин алдында кантип эне менен баратканда тең бассаң болот экен. Эмнекен? Ошо бирок бирөө чакыра турган болсо, уруксаат сурап койгон бул адеп экен. Көрдүңбү кандай? Демек ошо аны менен эне менен сүйлөшкөндө дагы эненин көңүлүн карап сүйлөшкүлө дейт. Көңүлүн карап сүйлөшкүлө. Алындар айтат, атага итаат жагат дейт, энеге белек жагат экен. Мына ушул нерсеге көңүл бурушубуз жакшы экен, машалла. Эми өтө мындай эме кылып ийбейм, бирок ошого эле амал кылалы иншалла. Атага мамиле, ушундай эң негизги ушул сыр сөздөрдү этият болгула. Бул мен айткан нерсе, пайгамбарыбыз айтат,
Качан сыр дейт бир сөз ичинде. Ошол сенин мындай оозуңдун ичинде турганда ал сенин кулуң болот дейт. Качан оозуңан чыгып кеткенде сен сырдын кулу болуп каласың дейт. Анткени сен кырда ооз басырык деп коет го. Эмнеге чыгып кетти, эми субханалла ал эми сыр болбой калат. Ошон үчүн сүйлөп атканда, мамиле кылып атканда ушу керектүү нерсени айтып, кереги жок нерсени чыгарбаңыздар. Ошонун ичинде субханалла өзүңдүн келечекте болот турган нерсеңди, кылып аткан ишиңди айтып кереги жок экен. Сүйлөп кереги жок. Такыр сүйлөбөгөнгө аракет кыла. Кылып аткан ишиңди, анан кыла турган ишиңди. Ошол эмеде керектүү адам болсо андан мындай кеңеш сурагыла дейт. Бирок эң жакшы кеңешчи бул ата менен эне экен да. Макулбу? Кээ бирлер бар го, досторуна бүт нерсе пландарын менен айтып ушундай жүрө беришет го, жок. Андай эмес экен. Сүйлөй турганда сөзүн өзүнүн адеби бар экен, унутпашыбыз керек экен иншалла. Субханака ва хамдулилlah, анта астагфируллах. Аллахым ушул адепке амал кылышат тауфик берер. Амин.